Брат, камераңды өчірші. Телегүзөт көрсөтүүсүнүн чыгармачыл тобу Нарын облусунун аймагына иш сапары менен барып, жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору менен рейдтик иш-чараны Кочкор районунан баштады. Мында катуу ылдамдык менен айдап, инспекторлорго баш бербей, операторго кол салган жарандар тууралуу сөз болот. Биз Кочкор районундагы рейдтик иш-чарада жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен иш алып барып жатканыбызда дал ушул МВД 330 автоунаасында биздин бир операторубуз ошол инспекторлор менен отурган. Бул үйдүн алдында турган 5-6 бала биздин операторду бирөөсү ташка алса, экинчиси өпкөгө тепкен. Кочкор районунун ичин түрөө кыдырып качкан бул Мерседес үлгүсүндөгү унааны инспекторлор рейд учурунда тосушкан. Бирок унаа токтогон эмес. Анын катуу ылдамдыкта жүрүшү шек жараткандыктан патрулдук унаадагы качкан унаанын артынан түштү. Азем көчөсүнө кайра эмеген авто Бир топ аралыктан кийин гана дал ушул үйлөрдүн алдына токтогон Мерседестеги жарандар чуу баштаган. Бул учурда биздин чыгармачыл топтун бир бөлүгү башка экипаж менен жүргөн эле. Gaman karım oldu mu bırakalım? Bu arada aynı var mı? Koşmalı var mı? Ne kaç mı tasın? Azem bak azem. Kakak koy deh mesin. Azemden beri. Ne oldu? Erisin mi? Bilin nereden geliyor olsun? Can otursan kimi mi attın? Elis. Otur almayayım, nereye oturalım? Kontar var mı? Ben aylardan yok muyuz? Beri gelsen bırak. Ben maç atalım. Ya. Bırak aylar pelet karmadın ya. Ne oldu? Aylar pelet karmadın mı? Nakit. Bırak ne oldu? Ne oldu? İşte kovun. Ben artık брат, камераңды өчірші. Өчір деп атам. Өчір. Өткүздөр көргөндөй, алгач бул жаран операторду таштан кубалап келе жатканда, инспекторлор кармап турган бала учурдан пайдаланып тээп калган. Олар не машинаны біреу айдап кетті, апай. Мен дос. Ola gerçek.
Endi bo'ladi. Ko'lingga qaramay o'tiribsiz. Yerine geçse. Avtobuslar var. İmam Bek'in avtobusları var. Boşuna geçemezsin. Неге қуып жатыр? Жөн. За что причина, Байкен? Қандай причина? Ой, Байке, даққылауын. Ең атып жатыр, сенің бірінші жолы келіп жатыр, мен ешкім алмай келіп жатырсың. Ne yapıyorsun? Мен сен мен үйім ешкім алмай келіп жатыр. Урмат Байке, сен маған сөгінме, Байкен. Ол мен ешкім алмай келіп жатыр. Дұрыс айтып келейсің. Доқтықтың оң емесің. Неге тұрып отырсың? Барман жүріп отырсың. Делдеңмен жоқ, мен сен. İçki mi? Bol. Taş mı? Брат, сен маған сөгін отасың. Сөгінбе, брат, сөгінбе өлі мұнай әпсене қылып. Просто доказательство бар, мен тектім дейді. Мен үйім ешкім алмай келіп отыр. Sen kim taptı? Ne oldu? Kim taptı? Melek mi? Кірем албай. Адрес қайсы мон? Адрес. Алло. Павлович. Адрес алып. Bu kaç götürleyin? Ошол жака алып. Бәрі беріп басты біз журналисттер бияқта бар. Нема болду? Тейп, чап, жол. Биз жүзөккө чалып милиция кызматкерлерин чакырдык. Алар келгенче жаш жигиттер ар түрдүү амалга салып, сөзгө тартуу аракеттерин көрүп олтурушту. Жүзекке чалып. Қайдан бұл тоқтау? Екінші планы істесін, маңдайдың башқа. Жүгетті. Гиртсе. Турги, жақтан. Бул жердеги жагдай экинчи экипаждагы инспекторлор келгенде гана жайланды. Ага чейин ким билет, көпчүлүккө салган бул балдар операторду эле эмес, жол тескөөчүлөрүн дагы тээп чаап, ортого алып коюусу толук ыктымал болчу. Ошонсо дагы. Теппеде. Элес, телефонда. Телефон. Элес. Телефон камала, биринчиси. Men de meni kameraya o'tirsa, metni qatib qo'yib. Chiqay algani. Баарынан да кызыгы милиция кызматкерлери келгенде баягы операторду тепкен балада, ташкалып тууган балада качып жок болду. Бул жерде 10 чакты милиция формасын кийген адамдар жүрүп, эки баланын мурдун алдынан качырып жибергендиги таң калтырды. Биз
Кочкор районундагы рейдтик иш-чарада жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен иш алып барып жатканыбызда дал ушул МВД 330 автоунаасында биздин бир операторыбыз ошол инспекторлор менен отурган. Өзүңүздөр көргөндөй бул күңүр түстөгү Мерседес үстүндөгү автоунаа баш ийбестик көрсөтүп, катуу ылдамдык менен ушул райондун ичин айланып бир топко качкан. Артынан акмола жүрүп келген инспекторлор бул айдоочунун кайсы тарапта отургандыгын, оңдо же солунда отургандыгынан жаңылып, айдоочунун ким экендигин билбей калышкан. Албетте мындай жаздым нерселер иш жүзүндө болот, болбой койбойт. Бирок бул жерде ушул жакта бул үйдүн алдында турган 10 чакты бала, 10 чактыга жетпейт, 5-6 бала биздин операторду бирөөсү таш калса, экинчиси өпкөгө тепкен. Биз бул боюнча 102-ге чалып, атайын группа чакырганда группадагылар келди. Бирок келгени менен көз алдында 7 метр дейли, 8 метр дейли, 10 метр эмес, астында басып бараткан баланы комго сиңгендей, жерге сиңгендей таппай калышты. Муну кандай түшүнсө болот? Албетте мунун дагы азыр 102 кызматынын 102ден чакыртылган кызматкерлер азыр шаарды айланып, районду айланып, ал баланы издөөгө кетишти. Алдыда кандай болот? Алдыда ал баланы табышабы? Ал кийин ушунун достойно кич. Кетчи. Баса унаанын айдоочусу ким эле деп жатсаңыздар керек. Негизинен Мерседес үлгүсүндөгү автоунаалардын көбү сол рулдуу болот. Бирок бул унаа оң рулдуу экен. Ошол себептен жол тескөөчүлөрү унаанын рулунда олтурбаган эле баланы кармап алышыптыр. Ал эми рулда ким экендигин эч ким байкабай калган имиш. Мындан улам унааны айып короосуна баш ийбестик көрсөтүү боюнча протокол толтуруп алып барышты. Качып кетти, айдоочуна жетпей калып, күбөлөрдүн катышуусунда Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуучу автоунаа токтотуш жайына алып келип токтоттук күбөлөрдүн катышуусунда. Баш ийбестик боюнча бузуулар жөнүндө кодекстин 122 статьянын прим 1 биринчи бөлүгүнүн негизинде протокол түзүлдү. Биз райондук ички иштер бөлүмүнөн келгенден 10 минута өтпөй, баягы тентектик кылган балдар аркабыздан келип калгандыгын байкадык. Алар көпчүлүктүн арасынан ызы-чууга алдырып жиберишкендигин айтып, чыгармачыл топтон кечирим сурашты. Мындакка келген максаты кечирим сурайын деп келдим. Теп алдым. Бирок теп атайын деппи? Жок, атайын теппейли, просто артка кетип барат, сурайын айтып кетти да. Бирок тепкиңиз келген эмес. Жок, андай болгон жок. Случайность болуп тур да? Случайность болуп. Ал эмнеге жанагы милиция кызматкерлери келгенде качып кеттиңиз? Жана бул жака сизди ким алып келди? Өзүм келдим. Өзүм эле келдим. Кечирим сурайын деп. Турмуш калган үчүндөй же. Биздин оператор өтө катуу жабыркабагандыктан жана колундагы техникалардын бардыгы жайында болгондугу үчүн жаш жигиттердин үстүнөн арыз жазбоону туура көрдү. Себеби убакытты созбой туура эмес кылгандарын моюндарына алып, кечирим сурап келип жаткан соң кумандуулук менен кечирип коюу туура болот. Ал эми унаанын рулунда ким олтургандыгын таамай эле байкабай калган инспекторлордун жоругун көрүүчүлөр өздөрү талдайт. Балким тийиштүү жактар дагы бул боюнча реакция кылышы мүмкүн.